самосвал болупту. Атайын жасаптыр. Жаңы экен. Çağda o sıra kızak bakıyor. Şarj önügösü yolunda Akçol Demaçları bolsun, elge kızmak kılayarsın. Elder uktap atkanda çıkıp köçө şıpırıp тазалап атасың. Бул адал иш. Аз болсо да айлык алып, ошол ак эмгек менен бала чака багайын деп түнүн аракет кылып атасыздар. Анан эми сураныч күндөн күнгө элибиздин талабы күчтүү болуп атат да. Ошон үчүн эми мына жаңы адистештирилген техникалар келди. Сиздерден сураныч мындай бир көчөнү таза үйүңөрдү шыпыргандай тазалап берсеңер, биз элге кызмат көрсөтүп атабыз. Эл дагы ушу сиздердин эмгегиңизди бала убагында үйүндө 10 адам жашаса, 20 адам жашаса, ошого толук акчасын бериш керек да. Ошондо алар канчалык биз элге жакшы кызмат көрсөтсөк, эл дагы ошончо жакшы акчасын берет деп ойлойбуз. Канчалык таза иштесеңер, биз ошончо жардам беребиз. Муниципалдык тазалык, ош суу канал ишканаларына атайын адистештирилген техникаларды алып берейин деп шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте бюджеттен акча бөлдүк эле. Бүгүн убакыт келип, ушул техникалардын алды келип, ушу ишканаларга тапшырып коелу деп чогулуп отурабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө Ош шаарында кызматтык керектөөчүлөрдүн саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Техникалар мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир топ жылдан бери жаңыланып келди. Бүгүн ушу жаңылап, ошол кызмат керектөөчүлөрдүн муктаждыктарын ушу жакшы жолго коелу деп ушу техникалар келип атат. Бул иш чара дагы Кудай буйруса улантылат. Мына Ош тазалык ишканасына дагы бүгүн мына 12 жаңы техника келди. Дагы 2 техника Кудай буйруса келет. Жалпы менимче бир 15 техника болот да. Негизгиси ушул максат 2019-2021 жылга чейин атайын Ош шаарынын мына өнүктүрүү программасын кабыл алып негизинде иштер болуп атат. Шаарыбыздын инфраструктурасын каналда биринчи ирет болуп жатсаңыздар подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Кызматтар менен бирге аракет кылып атабыз. Бирок ушул эң негизгиси бүгүнкү күндө техника болбосо биз алдыга жыла албаганыбызды көзүбүз жетип атты. Биз бир жолу ушул урматтуу президентибизге ыраазычылык билдиришибиз керек. Себеби 2 жылдан бери 2018-2019 жылдарда региондорду өнүктүрүү жылы деп жарлык кабыл алып берип атат. Ушу кылган иштерибизди баардыгы ушу жарлыктын алкагында болуп атат да. Мына акырындык менен ушундай иштерди жасай берсек, сөзсүз келечекте биздин шаар, биздин мамлекет өнүгөт деп ойлойбуз. Эми мен суранарым ушул техникаларды мына айдоочуларда турасыздар эми. Бул элдин акчасы десек болот да, мына жергиликтүү бюджеттин эсебинен эми. Буну баягы өзүңөрдүн жеке менчик машинаңардай мамиле кылып, карап техника деле азик нерсе да. Күндүгө карап, көзөмөл кылып, механиктер эртең менен тоо айдын деп коет, ошолорду баардыгын жасап турушуңар керек да. Анан бир күн карабай койсоңор эле бир чекенден булар бузула баштайт. Ошон үчүн силер канчалык ушу айдоочулар ушул техникага көңүл буруп жакшы карай турган болсоңор, булар элге көп жыл мындай кызмат кылып берет деген ойдобуз да. Биздин дагы сөз көзөмөлүбүздө болот бул техникалар. Жакшы пайдаланыңыздар. Шаарыбыз бир ушундан ары дагы мына буга чейин бир топ сындар айтылып атты. Биз эми себеп болуп атты. Себеби техникаларыбыз ушу жетишсиз болуп атты да. Мына биздин
болгон аракетибиз менен ушу силерге техникаларды алып келип берип атабыз. Эми жакшы пайдаланыңыздар, шаарыбызга, элибиз үчүн ушу техникалар жакшы кызмат кылсын. Кудай буюрса, түнү күнү мен ойлойм, тазалык ишканасынын кызматкерлери ушул шаарыбыз үчүн иштеп бересиңер деген ойдобуз. Ак жолтой техникалар болсун, артынан көп техникалар болсун. Өнүксүн шаарыбыз. Каналда биринчи рет болуп жатсаңыздар, подписаться кнопкасын басып